Кенже Дүйшеева, жер кеткенче ер кетсин, атаңды берсең бер, бирок ата мекениңди бербе. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенже Дүйшеева кемпир-абад маселеси боюнча өзүнүн пикирин социалдык баракчасына жарыялады. Мекенди сүйүү кичи мекенди сүйүүдөн башталат. Кичи мекениңдин бир чарчы жери түгүл, бир тоголок ташын, бир тал чырпыгын, бир тамчы суусун башкага кыйбайсың. Бир топ күндөн бери кемпир-абад маселеси кыжаалат кылып, ар бирибиздин жүрөгүбүз оорутуп жатат. Өзгөндүн жери өзбектерге берилип кетти деген кабар денемдин бир мүчөсүн жуулуп алгандай оор тийди. Азырда жүрөгүмдүн бир жерин чымчып, үзүп алгансып жан ачып турат. Албетте, саясатта биз түшүнбөгөн жагдайлар көп. Балким бул кадамдар келечектеги жакшы пландар үчүн болуп жаткан чыгар. Бирок кандай болгон күндө да жагдай жерсиз чечилсе дейт экенсиң. Жер кеткенче эр кетсин, атыңды берсең бер, бирок ата мекениңди бербе дейт. Бул сөздөр туулган жердин канчалык ыйык экенин айтып турат. Ооба, кемпир-абадтын айланасында жашаган эл жыргап кеткен жери жок. Жарым метр жер казсаң көлкүлдөп суу чыгат. Мындай жерге дыйканчылык кылуу да болбойт. Сыз саздак жер болгондуктан чымын-чиркейдин көптүгүн айтпа. Сууктун, сыздын айынан жашоочулар канчалаган оорунун түрлөрүн арттырып, ден соолуктары начарлап жүрүшөт. Антсе да анын баарына кайыл болуп, ата-энелери байырлаган жерди таштап кетпей жашап келишет. Жергиликтүү элдин сууну айланчактап көчүп кетпей, акмалап жүрүшкөндөрүнүн дагы бир себеби ошол суу астында ата-баба тууган уруктарынын сөөгү жатат. Бир жылдары Өзбекстан эгин сугаруу үчүн тосотту ачып, суу тартылып калганда жээгинен сөөгүктөрү терип, кургак жердеги мүрзөлөргө аздектеп коюп жүрүштү. Ушул себептен жергиликтүү тургундарга суунун үстү да, асты да кымбат. Туулган жерин сыйлаган, ата-бабаларынын сөөгү жаткан жерди сыйлаган эл болсо ушунча болор. Расул Гамзатовдун «Менин Дагыстаным» деген чыгармасында мындай дейт: биз тоолуктар сырттан келген мейманга каалаганыңдын баарын ал, бир гана сураныч, кетеринде бутуңдун топурагын күйүп кет деп өтүнөбүз. Анткени ансында кичинекей жерибиздин топурагын сырттан келген ар бир конок бутуна жабыштырып кете берсе, бизге эмнеси калат деген. Мына жери түгүл топурагын аяган кандай гана атуундук улуу сезим. Бүгүн кемпир-абад өз ордунда калды дешти. Ошондой эле болсун. Алакандай кыргыз жерибиз кеңейсе кеңейсин, кеми көрбөсүн деп жазды Ырчайым. Булак Арыба Кейже. Түндө батирде жалгыз калган 2 жашар кыз балдар үйүнө өткөрүп берилди. Бишкектин Аламөдүн 1 районундагы батирде түндө жалгыз калган 2 жашар кыз балдар үйүнө өткөрүп берилди. Бул тууралуу ШИИБдин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин ÖKM көп кабаттуу үйдүн жашоочулары 112 куткаруу кызматына түнкү саат 02:58 чалып, бекип турган батирде бала ыйлап жатканын айтышканын билдирген. Куткаруучулар атайын шаймандар менен эшикти ачып, баланы ИИМ кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Милицияга батирде кичинекей кыз ыйлап жатат деген билдирүү 01:30да түшкөн. Баланын денесинде жаракаттар жок экени айтылат. Алгачкы маалыматтар боюнча 2 жаштагы кыз атасы менен жашайт. Энеси чет мамлекетке иштеп кеткен. Милиция кызматкерлери ата-эненин аты жөнүн аныктап, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Териштирүү иштери бүткүчө наристе балдар үйүндө болот. Укук коргоо органдары бала кантип жалгыз калганын аныктоодо. Материалдар Сверлов районунун балдар иштери боюнча комиссиясына өткөрүп берилет. Булак Кадам Медиа. Оронгон окуучулардын жоолуктарын чечтирип анан киргизген мектеп. Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы мектептердин биринде дин ишенимине байланыштуу оронуп алган окуучуларды жоолуктарын чечмейинче мектепке киргизишпей жатат. Бул окуяны жергиликтүү тургундардын бири тартып алып YouTube'га жүктөгөн. Ал милиция кызматкерлерин окуя болгон жерге чакырган. Бирок алар бул окуяга киришпей, четте гана турганын тасмадан көрүүгө болот. Бул окуя боюнча Билим берүү министрлиги, Ички иштер министрлиги да азырынча расмий жооп бере элек. Булак репортер Кейже.